Президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич келгенде эле сөз берген, маданиятка көңүл бурам, маданиятты четте калтырбайм деп. Ошол сөзүнө туруп келатат. Алгач эле биздин маяныларыбызды көтөрүп берди. Аны менен да канча артисттерибиз шыктанып, дем күч алып иштеп калышты. Эми филармония ачылгандан бери болуш керек, инструменттер дагычы ошол багы эскилиги жетип калган болчу. Жаркырап бир сонун инструменттер келсе, оркестрибизде дагы ойноп атканда багы Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын көрөрмандары. Биз мына ушул Жалал Абад шаарындагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын материалдык базасы жаңыланып атканын уктук. Азыр жетекчисинен маалымат алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ушул боюнча маалымат берсеңиз. Биринчи максатыбыз ушул материалдык техникалык базаны чыңдоо койгонбуз. Компьютерларды жаңылап, анан видео көзөмөлдөрдү орнотуп, анан аспаптарды, музыкалык аспаптарды, эми артист болгондон кийин эң негизгиси биздин куралыбыз ушул музыкалык аспаптар. Ошолордун аябай эскилиги жеткен деп биздин коллективден ошондой бир сураныштар болгон, жаңы аспаптарды алып берсеңиздер деп. Анан биздин министрлик албетте колдоп, демилгени көтөрүп, министрлер кабинетинен, президенттен каражат сурап, анан ойдогудай каражат бөлүндү. Учурда маданиятка көңүл буруу абдан жакшы. Ошондуктан мынакей быйыл биз 2 миллион сомдун тегерегиндеги музыкалык аппаратураларды, музыкалык аспаптарды алганга жетиштик. Андан сырткары 5 миллионго жакын акчага, 4 миллион 947 миң сомго кийимдерди жаңылоо, ошондой эле реквизиттерди, декорацияларды, мына көшөгөлөрдүн баарын алмаштыруу, жаңылоо канча жылдан бери жаңыланбай калган экен, эскилиги жетип. Ошолорду жаңылоонун үстүндө иштеп, буюрса жетишип калдык мына жылдын аягына. Азыр мына бардык ошо материалдарыбыз келип атат. Азыр айтып калдыңыз да, быйыл жаңыладык депчи, анан негизи буга чейин иштелип келген аспаптар, деги эле башка нерселер качан алынган экен? Өтө көп жыл болгон. Өзү филармониябыздын ачылганына 29 жыл болду. Анан өтө эскилиги жетип, бузулган аспаптарыбыз аябай көп. Анан жаңы аспаптарды алган учурда деле мындай мамлекеттин акчасынан, бюджеттен эмес, демөөрчүлөр аркылуу бирин экин алып жүргөнбүз. Бирок учурда мына мамлекеттен жакшы акча бөлүнүп, биринчи жолу жакшы акча бөлүнүп атат. Аны ачык эле айтышыбыз керек. Ошондуктан биз мамлекеттик жетекчилерге терең ыраазычылык билдиребиз. Кийимгечелер бирден эмес, 2ден 3дөн тиктирип атышат ар бир артист. Себеби бизде бир эле артист 2-3 жанрда сахнага чыгат. Ошол эле артист эстрада ырдайт, кайра эле ошол эле артист оркестр менен чыгат, кайра эле фольклор менен чыгат дегендей. Ошо ар бир артистке талантына, өнөрүнө жараша сахнага кандай жанрлар менен чыга алса, ошонун бардыгына кийим тиктирип берип атабыз. Анан эмес азыр ушул бул жака келген жаңы аспаптарды, анан артисттерге келген кийим-кечелерин чогуу көрөлү. Буга чейин өздөрүнүн жеке айлыгынан, өздөрүнүн каражатынан тиктирип кийип жүргөн болсо, мындан ары ушул филармониянын атынан кийинишет, ушу мамлекеттин кийими деп мындай биринчи жолу берип атабыз да. Куттуктайбыз.
сахнанын костюмдарын өзүм сатып алып кийип жүрчүм да. Анан чындап эле бизге маданият адамдарына жакшы көңүл буруулар болуп, айлыктарыбыз көтөрүлүп атканын билесиздер. Негизинен айтканда, бул хорго кийген формам аябай жакты. Күтүлбөгөндө мындай көңүлдү көтөрө турган фасондо, көңүлдү көтөрө турган түстө биздин нукура кыргыз кыздарынын келбетине аябай жарашыктуу болуп атат. Анан эстрада бөлүмү менен фольклор бөлүмүндө жогорку категория жок экен мен келгенде учурда. Анан министрлик менен сүйлөшүп, мыйзамдын чегинде, токтомдун негизинде жогорку категорияларды алып келдим. Азыр эстрада жаатында дагы, фольклор жаатында дагы жогорку билими барлар, 6 жылдан ашык иштегендер бардыгы жогорку категорияда, мурдага караганда маянаны көбүрөөк алып атышат. Андан сырткары алдыга койгон максаттарыбыз мына эми музыкалык аспаптуу, жаңы аппаратуралуу, жаңы кийимдүү болуп алдык. Буюрса эми кезек чарба иштерине келип жетти деп ойлойм.